Maşallah. YouTube'dan görüşüm mümkün. Şunu jasalgan domik hiç tanımagan adamlarla interview alalım. Güç gerek, sabır gerek mı şunday? Devirgi adamlar için bu öte çoğun mehnat da. Emne menen dağılayapsız. Sizlerge hazır mini oranjeriyabızды көрсөтөбүz достор. Бияка киргиле, бизге киргиле деген. Как будто только сени күтüyor. Fazenda dostor, Kırgızstanda turistler gana üçün emes, balkim бүт эл үчүн эшиги ар дайым ачык. Bir жылда миңдеген адамдар кирип, көрүп, тажрыйбасын алып, үйрөнүп чыгып кетип аткан мына ушул Фазенданы бүгүн силерге толук абзалын көрсөтөм. Бул жер качан башталган, эмне деген жер, кантип биз дагы ушундай жер кылабыз, кантикенде биз дагы үйүзгө жүздөгөн, балким миңдеген адамдарды чакырып кылып аткан ишибизди, өндүрүшүбүздү таныта алабыз деген достор үчүн бул видео сиздерге. Жүрүңүздөр, сиздерге тааныштырайын, пока видеого лайк басып, бизге катталган унутпаңыздар. Силерден Фазенда кеттикпи? Бисмилля деп киребиз. Машаллах деп туруп киргенде эле мына ушул вид көзгө көрүнөт да, карасаңыздар. Бул өзүмдүн үйүм. Өзүмдүн үйүмдөн азыр силерге интервью кылып, атамдан маек кылабыз, силерге көрсөтөм. Киргенде эле достор, мына биздин Фазенда өзгөчөлүү мына ушундай жыгачтар үчүн жасалган домик. Бул жакта суу кол жуй турган умывальник. Бул атайын бочкадан жасаган. Бул жакта биздин теплицабыз, бул жакта биздин устаканабыз. Фазенданын өзгөчөлүгү достор, бул жерде эң негизгиси жүзүм менен. Бизде эмне өзгөчөлүгү бар? Бир канча жүзүмдүн түрлөрү. Киргенде эле мына ушундай адамдар 3 метр, 4 метр жакын, мындай бийик кылып жүзүм сөртөй кылып атса, биз мына ушундай 2 метр кылып. Бул жерде теплицабыз бар. Кыскасы жүрүңүздөр, биринчи сиздерди мына ушул жерде баштаган адам менен тааныштырайын. Атаңыздардан интервью алгансыздарбы? Бүгүн ушундай кылабыз. Ассаламу алейкум. Мына атаңыздардан интервью алгансыздарбы достор? Бүгүн мен атамдан кадимкидей эле эч тааныбаган адамдай эле интервью алабыз. Ата, сиздин видеолоруңузду көп көрөбүз. Фазендаңыз бүт дүйнөгө таанылуу. Адамдар бул жерде гектарлаган жер деп ойлошот. Бүгүн ушул нерсени жалпы көрсөтсөк. Атам ар дайым мына ушул бакта. Эрте менден кечке мына ушул жүзүмдөрдү кыркып, өзүнүн инструменттери бар. Ата, сизге мына элдин атынан суроо берейин. Бул ишке кандай келип калдыңыз, багбанчылыкка? Men bir şartım var, o şartımı könseyin anam söyleyin. Boldu, aytыңыз. Keçeyinde özün söylep koysayin ben söyleyeyim. Boldu söyleştik. Siz aytыңыз, siz суроо бер десең ала берейин. Макулдуз. Bu şirket çıkkanda endi bu sen aytgan ideyalar eşteki yok, şu işti kılıp yürüdük. Bir Allah Teala aytar ekan, bir bandalarim bir halal istab bir ish bilan alik bo'lib o'tsa, men uni bir e'tiborsiz qoldirib qo'ymayman degan ekanda. O'sha narsa bo'ldi shekilli-da, elda e'tiboriga tushirib qo'ydi. Ellar, odamlar kelyapti. Buni ishga tushganiga bir 4-5 yil bo'lib qoldi shekilli. 20-yılı o'sha Instagram boshlanganda kelib boshlashdi. Shunday bo'lib qoldi shekilli. Ungacha ham o'sha jo'nda shu o'zimiz uchun qilib yurardik. Keyin eshiklarni ochib, odamlarni kirgizib ko'rib, biz ham qilsakmi, qilmasakmi, qanday bo'ladi? Odamlar uyda es olib o'tirsa, biz barini to'xtab olamiz dedik. Keyin qarasak, yo'q, yaxshi ekan. Ko'p odamlar o'rgandi, ko'p odamlar bilan tanishdik. Bordi keldi qiladigan bo'ldik. Tog'larni ichiga ham borib kelyapmiz. O'sha yerda ham odamlar bizga qiziqar ekan. Olayar shaptal deb qo'yadi bunaqa. Tuki yo'q shaptalda, silliqchi. O'sha. Bu o'zi danagidan o'sib chiqaradi. Ha. Qayerda o'sha bayan qiyishtirishning keragi yo'q. Yo'q, jo'nli o'sib chiqaradi. Bunaqa shaptallar ehtiyot qilish kerak-da. O'zi eskidan o'sha danaga to'kilib o'zi chiqib shundaylar yurargan. Hech kim mana qiyishtirib nima qilmagan yaxshi shaptallar bo'lardi. Ammo o'sha shabdollar mana. Mana jalbaraklari ham top-toza turadi mana. Sırada bir suroo bereyин. Mana bir dagı shire жоқта. O'sha emne menен darılaysiz? Mosplan. Жазып алыңыздар, Порошковый bo'ladi, 25 gram 10 litr suvga aralashtirib
Qaysi Seplar. vaqtda chachasiz? Shom mahalga yaqin sepamiz. Asrdan keyin shomga yaqin sepaman. O'lakada. 10 kun, 12 kun o'shunday o'tkazib. Ayirmasdan. Aychi qaysi vaqtda chachgan yaxshi bu? Shu buchur o'rganmasdan bardaskoy жидкость bilan обработка qilamiz. Anan keyin bo'ldi, mos plandi 10 gün, 15 gün sayın. 15 kunga jetkirmay. 10 gün. 10 gün, 10 gün, 12 kun normal o'shuni tegeragida bo'lish kerak. Mana. Apam görmesin bunu. Bu hozir ayolim uyda yo'q. Agar uyda bo'lsa meni Urishmaga. O'shunday yo'g'ida qilib olaman. Bunu anda so'shna bekitish kerak bunu. Apam ko'rsa, bularni polni shunaqa qilib olib tashlamasang, bunga nagruzka keladi, mayda bo'lib qoladi. Mana. Bunday приспособленияларni uni egib qo'yaman. O terganga o'ng'ay bo'lish uchunmi? Terganga o'ng'ay bo'lish uchun. Обработка qilgan o'ng'ay. Ata so'ranish videoda qilib qo'yamiz. Men de yurakdan boshqacha bo'latadi shuncha shabdali. Ne sinib ketadi, shu sinib ketmasin. Sinib ketadi, endi mayda bo'lib qoladi. O'shunga olib tashlash kerak. Buni endi o'rganish kerak shunday qilishgachi. Buni qo'rak qilib tuzlay olmaymiz buni. Shunday qilamiz. Bularni ham mana ko'pda mana. Bularda olib tashlay bunday qilib mana. Mana ikkidan qo'shma bo'lib qoladi, o'shalarni olish kerak bunday qilib. Maşallah. Mana shunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Bu videoda baribir apam YouTube'dan ko'rish mumkin. O'shaning uchun jiringiz bu yoqda. Mana o'sha shavdallar 10-12 yillik ruxsat tushumlar olyotadi. Ozarbayjondiki, sen ama bir Azerbaycanlık dostlarımız bergen. Endi bir yil ko'ramiz, qanday juzum bu. Biz eksperiment qilib ko'ramiz. 4 metr, 5 metrgacha biyiqlikka chiqaramiz da. Ошол шамалда жакшы болот экен деген ойлор бар да. Бийиктикте жакшы болот. Ылдый кылсак болбой калабы деген. Ошол боюнча эмне дейсиз бул өстүрүү методикасын? Bu jönökey эле биз şu винсовхозлар кандай кылып жүзүм алышкан. Ошундан карап бир жерге барып буну öğreniş кереги жок. Шуну жөн эле мындай атрафын карасаң, адамдар ким кандай кылып өстүрүп атат, ошундан карап кандай кана бийикте да болуп атат. Мындай болгону пасыра болгону. Кулай болот иштегенге, опрыскивать кылганы, жүзүмдү тынбай эле карап туруш керек да бунучу. Бугулуп калады, bir kasal түшүп калады, башка болот, ошону карап турган жакшы. Бул жерде уже сиз чиканка кылып камтек кылыпсыз уже. Камтек кылып. Эгер бир кылынмаган жер болсо, ошону көрсөтө кетсеңиз, биздин көрүүчүлөргө албетте пайда болот, достор. Камтек кылынмаган. Мына биринчи, мына баштан баштайбыз мына. Ноларды алып таштайбыз. Жүзүмгө чейинкилерди. Bunday qoladi. Bo'ldi. Endi bunalar kichina o'sgandan keyin bunalarni kebrolar bundan savsem olib tashlaydi, o'shunday qilib o'stirsa ham bo'ladi. Или merda menga chumchuk o'shunday qushlardan biz o'zi ham buni qo'rqosh kerak. Защита hisoblanadi-da. O'shuning uchun bunalarni qo'yib qo'ysak, buni jalbaraklarda cho'ngayib turib, buni javob qo'yadi. Bu yerga уже chumchuklar bunday uzoqdan ko'rmay u kelsa tashlaydi-da. Buni ochib olish keyin qachon pishgandan keyin biz buni bunday qilib kulyokkami birdekami o'ragandan keyin ochib solamiz buni. Ungacha bularni bunday qilib julib. Bu уже hozir buni meylarida xomtek qilmasa, keyin mana u go'ras cho'ngayib qolgandan keyin buni ushasang, qo'lingni hali отпечаткалari chiqib qolar ekanda, уже hali cho'ngayib qolgandachi u yerda o'tadi, dog' bo'lib qoladi. O'sha o'sha yerdan chirishni boshlaydi ekanda, nega o'zining bo'lib qoladi-da. Buni ustidagi o'zi changi ham o'zi защита bo'lar ekan-da bularga. Ko'ratamiz do'stlar, fazendada жүзүмдү бышырганды билгенден кийин мына ушундай көчөттөрдө эле жетиштирилет. Бизде 10дон ашык түрү бар. Бири Ростовдон келген, бири Өзбекстандан чыккан, бири Азербайжандан, Украинадан, кыскасы кайсы жерде жүзүм болсо алып келип. Мен атамдын сөзүн эстейм да. 2005 6 базарда bir көчөт
30 so'mdan satılчу ошол убакта. А мен иш кылайын десем, ишке мына айтканда үйүңө иштесең, как будто бекер иштегендей болсун, иштегиң келбейт да. Анан атам айткан, Абдукадыр ошол көчөт өстүр. Ар бири 30 сомдон базарды сурап кел деген. Өзүм айткансызда мен базарга барып 30 сомдон сатылышын билип келгем. 50 сомдон сатат экен, 30 сомдон биз сатып алабыз деген. Анан атам айттым да, кыркып туруп, сайып койгонум өстү быйыл. Ушундайдан бир жылда 1000 штук кыла аласың да деген саған. 1000 штук ата жөн эле өстүрөбүз го, билем го өстүрүштү десем, эмелесет 1000 штук бир теплицага батат. Бир сотик жерге 1000 штук батса. 30 сомдон канча сом болот дегенде 30 000 сом чыккан да. 30 000 сом мен ал убакта апам 1 сомдон акча берсе, мектепке барганда бир пирожки жечим да. 30 000 сом мен үчүн бир үй салса боло тургандай эле акча деп туюлган. Ушинтип ичимдеги бир ашык койгонсуз. Анан адамдарга да ошону айтайын деп атам да. Балага аны выгодасын ойлоп айтсаңыз ал кылат экен да. Мисалы 30 000 сом ушул сеники болот дегенинизде иштеп баштайт экенсиң да. Ушулар мана капельница бардыгы ушуларды адамдар менен бөлүшүп, агер каны ушу Жалал Абадта жүзүм, мана кимдир малина өстүрүп атат, кимдир дагы башка иштер менен шабдалы, өрүк, мана Баткенди өрүгү менен тааныйбыз, какылары менен. Каны Жалал Абадта ham жүзүм, ушундай Кыргызстан боюнча да жүзүм көп болсо, бул Кыргызстан жүзүмдү базары болот да. Ооба. Жүзүмдү базары болот. Буну көпөйүшүдөн коркуш керек эмес. Көпөйүшүдөн хамма адамга пайда болот. Бир биз атамыз манап кеди жөнөтсө мен атам. Мына жерде паланчы Навай бар, ошонке барайын десем, жок, о, Навай махаллага бар дерди. Мына кошунуки жакын десем, сен Навай махаллага барсаң, сөзсүз ошол жерде нон болот. Bir neçe türü boladı o şerde. Issıgı boladı, soğuğu boladı, piyazlığı boladı, cizası boladı, şırmanı boladı, patırı boladı, bari boladı. Bu yerde tolka bir xil üzüm non boladı, uyan bomaya kalışı mümkün. Navoy mahallede bardığı boladı. O şimdi biz Kırgızistan'a meyerdeyle bitti fazla demez. O şer bazar bolsa, hemen de üzüm bolsa, türlü tümen üzümler. Biri tugasa, biri pişip oşunday bolup bolsa zor bolat da. Bir yerge adamlar akıp kelet da. Biladi yerde sözsüz o yerde bar üzüm. Son nerse aytdınız. Ve Ысыккөлдө апамдын каттамасына баргансыз да. Бирин коюп бири го окшош. Прям 50 Ысыккөлгө барган баары билет да. Апамдын каттамасынан токтомой кетмей жок. Ушул жерде мен айтып атпаймынбы? Ушул бирөөсү отдельно ачпаса болбойбу жолдо биринчи башында десем, бир ишкер айтып калды, Абдыкадыр базарда болот. Жалгыз болсо иштебейт. Көпчү эмнеге валюталар дейт, чек аранын жанында 200 валюта бар. Болбосо бери арак ачкан эмес дейт да, жок. Адамдар ушул жака бара берет экен да, эткени чакыра берет. Биз деле мына сиз айткандай, кана көп жүзүм фазендалар, черешня, бадам, мисте ошондойлор көбөйсө, ушул максатыбыз да ошол го. Айыр чарба багытында. Бизе ошо каттамага алып барганыңда эле сүйүндүм да. Али самовар бир башкача. Эскиче самоварлар турат. Ар бирини алдыда биттен адам турупту. Колу көксүдөн ашындай. Чакырып, бияка киргиле, бизге киргиле деген, Как будто только сени эле күтүп да. Шунака өзүн сездирге деген койгон эле адамга. Бияка келиң, манака бар, манака сүтлүү чай бар, мына бар, она бар, пиязлы нан бар, каттама бар, бардыгы бар. И самоварлар кайнап турупту. Түтүнүнөн барасың го чакырган жерге. Эми ошондой жерди башка давлатларды көрмөйсүң да. У биздин Кыргызстандык. У жерге атайын келеді адамдар бар. İnternetten көрөдү, башка болады, көрөдү, келеді. Süt çayını içkende emniyet istediniz? Endi biz öz oşundan çoğayganmiz. No ulardaki umdan ham zor ekan. Başkaça? Balki boshqacha. Men bir yerga hozir esimga kelib qoldi. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Abduqodir meni ono Batken Sulukda qilib olib borganda bir odamni uyiga kirganmiz, kulpini aytganlar. Uşulardı mehmon qilganini. Kurut içkemiz ha? Bo'ldi.
мындай базарларда билем, бирок ал курут, ысык курут болгондо, майлуу нан менен сүйүнгөндүн айтыңыз, кайра келдиңер деп эстен кетпейт. Биз Баткенге барганыбызда эми көп адам биз жолго чыгып атканда чакырат да, бизге киргиле, бияка киргиле деп, анан баарына бара албайсың да. Анан ушундай адамдар болот, мында чакырганы жүрөгүнөн чыгып атканын мында сездирет да. Мисалы бизге чакырабыз го, жалбарты келсек бизге келгиле. Бул чакыруу эмес дейм да. Бул баягы жалгандан кириңиз, чай даяр, чай ичебиз дейт го, чай жок болот, ошондой эле. Ал эже Абдукадыр мен тосуп алам. Каерге жеттиң, чалат, мен сап алам, бир кире кет деп. Ахыр бармаса Болмай экен, уже барыш керек, уже дастуркон кылып койдум, келгиле деген. Анан макул деп кирдик. Өзү күйөөсү военный экен. Ушундай дастуркон менен тосуп алган. Еще 5 баласы бар. Бир баласы да бир мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушундай маанайда еще бир күлүп турганы, бир өзгөчө болгондо. Ошо сиздин мээнеттериңизден атам, бизди көрсөтүп үйрөтүп атасыз. Биз билген нерсебиз балким кимдер үчүн бул өтө жөнөкөй нерсе, бирок кимдер үчүн бул билбеген нерсе. Биз муну бөлүшүп атабыз интернеттен, барып, сапарга чыгып, анан адамдар биз барып атканда ушундай тосуп алат. Сиз көп айтасыз. Ушуну кылып коер балам, кем болбойсуң. Берекесин көрөсүң. А мен дыйканчылык аркылуу белгилүү болуш оюма да келген эмес да. Же сиз да ойлогон эмес, Абдукадыр блогер болот. Жок достор, ушу үйрөткөн тирилик нерсе. өтөдү деп айтканмын. Халал мехнат, тирилик өтөдү. Декончиликте биз атамыз айтады. Декон адам корольге окшойт дейт. Атам 60 сом айлык аларды. Bilaman savdogarlar 500 so'm olardi bu mahalda. Endi 400 80 so'm olsa ham 500 so'mdan oshiq aqcha topadi. Nesi qarol bo'ladi, ketmon chao 60 so'm olsa desa, keyin bilyapman endi. O akasi sening ustingdan xo'jayinlar bo'lmaydi ekan. Bitta raislar bo'lar ekan, u ham bir marta ish berib qo'yadi bo'ldi. O'sha territoriya seniki bo'lar ekan. Suvni qo'yasan ariqqa, o'stirasan, haligini o'sganlarini ko'rib, seni bolalaringdek bo'ladi-da. O'shuni o'sganini ko'rib, haligini to'sib, qo'rg'ab, moldan, qo'ydan qilib, o'stirib, nima qilib paxta ekardi-da. Paxta ekardi. O'sha yerda yursang, hammaga yalinib, nima qilib yurmaysan, birovlarga nima qilmaysan, keyin dalada yurasan, 2-3 ta qo'ydi boqib qo'yib. Lekin o'shundan kifoya bo'lib yashaganda, shu 60 so'mdan bizni uylab, joylab biz undan ko'p topsak ham, bu yana yetmaydi. O'sha yetgan bo'ladi. O'sha baraka bo'lgan. Hozir ham bor baraka. Bizni Qirg'izistonda baraka yo'q deganlar aytsak, Allohga g'azabiga uchraymiz. Ушул атам biraz чарчап калды. Дальше мен силерге айтып берейин. Мына көрдүңүздөр, бул жагы көчөттөр жетиштирилет. Бул жакта жүзүмчү байкем. Мына ушул жүзүмдөрдү жетиштирип аткан. Жүзүмчү байке, жүзүм көчөттөр жетиштирип атасыз. Ооба. Буюрса, аракеттебиз. Сизге биринчи суроо ушундай болсун. Бир жүзүмдү ошо калемчесинен көчөт болуп сатыкка чыкканга чейин канча мээнети бар? Аз эле болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар үчүн бул өтө чоң мээнет да. Биз үйрөнүп калганбыз да эми. Санасак. Же бирге санашайынбы? Бирге санашып коелу. Мына достор, силерге бир жөнөкөй мисал, мына ушул көчөт сатыкка чыкканга чейин канча жолдон өтөт? Жүзүм күздө бышкандан кийин биз аны кыркып чыбыгын алабыз, калемчесин. Аны жерге көмөбүз кышта. Жөн эле жатат. Эрте жазда аны чыгарып, мына ушинтип калемчеге кыркып, анан буга жерге саябыз. Мына эми бул 1 ай болду сайганыбызга. Ушундай 1 ай болду. 1 ай болду, мына 1 айда уже мына ушинтип көктөп өсүп чыкты. Эми болду? Жок. Мына биринчи чабышыңызбы жерде? Жок, экинчи чабыш уже. Караңыздар, мына ушул жерде чөп баспаш үчүн, ушул жерде уже бир жолу мына ушул Абдыраф акам жүзүмчү байке чабып чыкты. Эми отуп атам. Эми чөптөр. Астыны, чөптөрүнү жулуп чыгат. Эми мынандай чабуудан жок дегенде 5 же 6 жолу болот. Ошондой болот. 5-6 жолу буну чабат, тазалайт. 3 жолу камтеги болот. 3 жолу камтек мынаны өзүнү, камтеги мыналарын тазалап, жалбырактардын ачылышы бул өзүнүн ушул камтек кетет. Кийин бул даяр болгондон кийин муну ар дайым сугарасыз. Мына тамчылап сугаруулар коюлган. Астына
kık menen suda Udabreyle aralası berilet. udabrene berip çıkabız. Ушинти достор күзгө жетип барып бул көчөт даяр болот. Кийин муну казып сатабыз. Ошондо эле 350 сомдон максимум 600-700 сомго чейин бир аватар. Калган баары 350 сомдон кете турган көчөттөр. Ошол ишиңиздерге ийгилик. Биздин фазендада дагы эмнелер бар? Жүрүңүздөр силерге көрсөтөйүн. Гортензия гүлдөрүнүн түрлөрү бар. Мынандай огородко тие турган гүлдөр болсун, мынандайлар. Бул түт. Сиздерге азыр мини оранжереябызды көрсөтөбүз достор. Бир өзгөчө бир жер. Бисмилла деп. Видеого катталдыңыздарбы? Рахмат баарыңыздарга. Ушундай киребиз. Мына киргенде бул жакта түрдүү бөлмө гүлдөр болот. Мыналарды жеңем айтканымда баягы черенкование кылып коюңуз десем, мына тамырлар чыгарып калыптыр уже. Акырын биргизбей сагып коебуз. Мынакей. Гортензия ушундай экен да. Гүлдөрдүн дээрлиги баары ушундай. Баарын көбөйтсөңүздөр болот. Только күч керек, сабыр керек. Мына ушундай тепличный кылып коесуздар. Мына ушунун баарынын арасында тепличный деп парниковый эффект кылып, акырын буларды инкубатордон биздин көчөттөр чыгат. Гүлдөр боюнча деле мына эгер Жалал Абадта Манас шаарында жашасаңыздар, келип тандап алып, үйрөнүп деле кетсеңиздер боло берет. Акырын сиздерге мына сыртта гүлдөр бар. Булардын түрлөрүн лимон алсаңыздар болот. Бул кайсыл бак деп ойлойсуздар? Ким таба алат? Тутовник, шелковица буюрса, бир жумадан кийин уже бышып калат. Бул эмне деген мөмө? Билгендер комментарийге жазасыздар. Бул инжир. Негизи аябай сууду жакшы көргөн, бирок суулукту жаман көргөн мөмөсү эң даамдуу. Түт пишиптир. Мынакей. Бисмилла. Дагы бар экен. Мына ушул жерде биздин фазенда достор аябай чоң эмес. 1, 2, 3, 4, 7 түп шабдалыбыз бар. 2 түп түт бар. 1 кокон гилас бар. 1 шатыт бар. Бир 60-тай адашпасам 60-70-тэй мындай жүзүм көчөтүбүз бар. Жүзүм уже мөмөсүн ала турган. 2-3 инжир бар. Бир өрүк. Мына ошол. Бул ошол атабыздын мээнети, анын артынан биз үйрөнүп келип атабыз. Астыларын көрүп атасыздар. Атайын чабып, жумшартып, мунун артында бир канча кыйынчылыктар бар. Эми биз жаңы башталып аткан үчүн кандай суроолор бергенде бул атам болгон үчүн сиздердин балким ичиңиздерде сурооду бере албай аткандырман. Но акыркы бир сурообузду берели. Жаңы баштап аткан багбандарга баштайлы, эмне кылса болот, эмнеден баштаса болот десе, эмне кеңеш бермексиз? Жүзүм мен үчүн өтө башка мейвелерден айырмасы мен үчүн өтө чоң. Жүзүмгө ишким башкача да бунга. Буну мехнеттен көрө асанраак, мехнет азыраак, кокон гилас. Bunga karkas жасабайт. Bunday камтай кылбайт. Чүмчүк думалардан кору бирдекелер орабайт. Кышта көнбөйт. Баштангычка ушундай кылып баштаса менимче. Майда эле уже сатып бүтөт да, кийин башка иш менен алек болуп жүрө берет. Кеч бүтпөйт, Ушуну яныга кичине инеки жүзүмдү кылып, ош практика кылып туруп инекигин Gerçekten bu arada. Yine üzümlü başla varsa keyin kokon gilas eşitten çıkıp kalır. Bu gölök okulup aslında oturgan dele jakşta. Tapşan koyup alıp çay içip bir iki yüzüm tiyip koyustar. Ne üçün yüzüm tanıdağansınız? Ne üçün, men üçün özgöçö bağ dediniz mi? Nesi menen özgöçö yüzüm jagat? Birinciden bunu cennette beşte mömösü değil. Beşte mömösü değil. Birincisi bu. İkincisi bu özü kişiyken şu atam şu yüzümde karatı mağını kıl, onday kıldı. Boşuna kılı örgen koganım için bunga menge asanroq bu. Bu bizde merde su kıyınçılığı boğanlığı için oşunçudan ekemiz. Bunga su unçalı köp
talap qilmaydi bu. Bu suv ichmaydi degani emas, suv ichadi, biroq kamroq suv ichadi, suvga chidamli bo'ladi. Shu yerda 5 yo'li sug'oraman shu sezonda. 5 yilda. O'sha. Shabdoli ham zo'r. Mana bizga o'xshagan yosh o'tganlarga anjir, shabdoli bo'lsa maza qilasiz. Yumshoq. Ha. Yengib ketdi. O'zing teri bir mehmoningga qo'ysang ham maza qilasiz. Olmalarga biz sal qiyinroqmiz endi. Onar ham yaxshi. Tutni ham bir ko'rsatib qo'ysin. Mana tut уже biz yerda bir 3-4 kundan keyin, bir jumadan keyin bizda pishib qoladi. Biz yo'lda yeb keldik, maza qildik ha. Biz to'xtagandan keyin ellarda to'xtab jeb qoldik, o'zgacha bir. Bu bizni Qirg'izistonda bilmayman, boshqa davlatlarda ham o'ssa kerak. Biznikidagi yo'llarni bo'yida haligi o Turkiyada boshqa yerda aytasan-ku, mandarin, limonlar, ko'chadagilar shunday xurmolar o'sadi dedi. Bizga u bir galat tuyuladi-da, qanday deb. Bizda tut. Dostlar, bu bizim fazenda sizlarga жеткирейин дегеним ушул. Анан силерге ушул бүтүн фазенданы негиздеген атам менен тааныштырдым. Атам 63 чыгат. Иншалла өмүрүнө береке берсин. Атам Чернобыльда кызмат кылган өзү. Чернобыльды билгендер билесиздер, атом электростанция жарылганда ошол жака жардамга баргандардан бири. Ошол дыйканчылыкта бизди тарбия берип үйрөттү. Кандай кылышты, кандай караш керектигини. Анан эң чоң үйрөткөн нерселерден бири бул Абдукадыр, билгениңди башкалар менен бөлүш. Элдерди чакыр, көрсөтүп, мисалы биздин эшигибизди ачып койгон ошол. Көп жерде балким барсаңыздар үйүнө киргизбеши мүмкүн, билген нерсесин жашырышы мүмкүн, бирок бизде ал нерсе такыр жок. Келип тажрыйбаңыз болсо биз менен бөлүшүп, билбеген нерсеңизди үйрөнүп кетсеңиз боло турган жер мына ушул фазенда. Өзүм биринчи жолу өзүм үйүм жөнүндө видео тарткан болдум. Жакса лайк басып колдоп, бизге катталып койсоңуздар, алдыда дагы мына ушундай күчтүү иштер кылган адамдар менен сиздерди тааныштырабыз. Бүт Кыргызстанда бир гана агро тармагында эмес, балким кол өнөрчүлүктө кылып аткан мээнети менен, таланттары менен сиздерди барыңыздарды өзүм тааныштырып чыгам. Сиздер менен фазенда ар дайым бизди колдоп, биз эсе элдин кызыкчылыгында иштеп жүрөлү. Кызматыбыз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болсун.